сіздердің үйіңіздерді мынандай қылып чек-чейтіп бүткөрүп элеткен той топуруңуздаргачы. Үйдүн эсине дагы жагып, купулуна толуп турган убагы. Былтыр деле 600 кылганбыз, быйыл деле. Бардык нерсе кымбаттады демек, сиз кымбаттабапсыз. Кымбаттаган жокпуз биз. Ушу кетишиңизден тайбаңыз илайымчы. Эл кыйналбасын деп эле. Assalamu alaikum. Амансыздарбы, урматтуу Эл Кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, аталар, агалар, жалпы мырзалар, сак саламатсыздарбы, кандайсыздар? Биздин Эл Кабардын бул чыгарылышыны туугандар жакшылап назар салып, аягына чейин көрүңүздөр. Анткени мынандай имаратыңыздардын, үйүңүздөрдүн, коломтоңуздардын сыртыны житки травертин кылам десеңиздер, анда мына ушул чыгарылыштан сиздерге жакшы бир пайдалуу маалымат бөлүшмөкчүбүз. Оштогу KG Stroy компаниясын уктуңуздар белесиздер. Өздөрү сириону иштеп чыгып, сиздердин үйүңүздөргө алып келип, сиздердин үйүңүздөрдү мынандай кылып чек-чейтип бүткөрүп элеткен той топуруңуздаргачы. Биз азыр Баткен областына караштуу Кызылкыя шаарына келдик, тактап айтканда Караван деген жерге келдик. Мына ушул жерде KG Stroy компаниясынын дагы бир объекти бүтүү алдында турат экен. Анда кепти бул компаниянын жетекчиси Ислам мырзага мен берейин, сиздер менен чогуу маалыматты алалы. Көрөлү. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ислам мырза кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүң тынчсыңбы? Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, акырын. Кызматка чакырган экенсиз. Акырын келип калдык. Чакырып, үйдү бүтүрүп, анан сага бир рекламага чыгарайлы деп, эл журтка көрсөтөйлү деп чакырганбыз. Кайсыл жакта жүрдүңүз бул? Бекинипчи. Мен сизди биринчи жолу угатам компанияңыздардынчы. Баякы өзүбүздө сириону иштеп чыккан жигиттер бар экен да. Ооба, Кудай кааласа бар. Ишибизге дагы жооп, сирионубузга, материалдарыбызга дагы жооп, Кудай буйруса, бардыгыначы. Азыр өзү иштеп чыгарабыз. Кызылкыя шаарына келдикпи? Ооба, Кызылкыя шаары Караван айылы дейм. Ушунда болуп калса. Бул объектиңиздер уже бүтөйүн деп калыптыр, а? Ооба, бүтүп калды, почти бүтүп калды. Мына соколдоруну азыр иштеп атышат балдар. 1-2 күндүк жумушу калды да. Бул идея кайсыл жактан келди? Мына бул үйдү аябай келтириптсиздер го, Ислам мырза. Ооба, үй дагы өзү сонун салынган экен, проекти дагы сонун экен. Ошону айтам да, сказка болуп тур го, это просто. Ооба, Кудай буйруса, үйдүн эсине дагы жагып, купулуна толуп турган убагы. Канча күн болду эле бул жерге түшкөнүңүздөргө? Бул жерге түшкөнүбүзгө бул чоңураак объект. Анан түшкөнүбүзгө бир 10 күн болуп калды окшойт. 10 күн болуп калды. Бүткөрдүңүздөр? 10 күндө болуп калды да. Канча квадрат метрле бул жер? Бул жер 300дөн ашыгыраак го дейм. Ого. 300дөн ашыгыраак да. Муну эми үйдүн ээси өзү тандады да, мына ушундай болсун деп туурабы? Ооба, биз эми биринчи келгенде үйдүн ээсине көрсөтөбүз, кылган иштерибиз, жумуштарыбызды көрсөтөбүз. Анан үйдүн ээси өзү мынандай мага ушул фасон жакты деп айтат. Анан биз дагы өзүбүз кеңешибизди айтабыз. Сиздин үйүңүзгө мынандай жакшы жарашат депчи. Анан ошол үйдүн ээси менен дагы келишип, мына бул шестный крайник болуп чыккан жерлерини кирпич фасонда кылдык. Анан бул жагыны жөнөкөй эле полоска кылдык да. Полоска менен эми кирпич бул жерде аралаш болуптур да, аралаш болуп калды. Бирок жакшы чыкты, Кудай буйруса. Аябай сонун чыгыптыр чындыгындачы. Бул эми тумбалары, мына обналичкалары кандай болуп атат? Обналичкаларыны үйдүн мындай тактап айтканда башынан айтайын мен. Материал ичинде 600дөн кылып атабыз. Анан травертин бул неге кайсынысы? Бул травертинге кеткен бүт нерселерди өзүбүз алып келебиз. Өзү бүтүрөбүз. Анан обналичкаларды мына айнектин чекесине коюлган нерселерди үйдүн ээси өзү алып келип берет. Материалын ээси. Ооба. Өздөрү алып келип берет. Биздин балдар өздөрү коюшат бүт баардыгын. Анан мына бурчунда турган обналичкаларды бул метрине коюшат балдарчы. Метрине 100 сом, 150 сомдон коюшат. Анан болду, калганын бүт баардыгын биз өзүбүз бүтүрүп. Өзүңүздөр алып келесиздер. Ооба, баардыгын өзүбүз алып келебиз. Бул жерде дагы коюп бердиңиздерби азыр ушул тумбаларды, обналичкаларды? Буну биз келгенге чейин эле бул үйдүн ээси өзү иниси менен өзү алып келип коюп, бош убактарында коюп даярдаган экен да. Даярдап, анан бизди чакырган экен. Анан биз буну ошо травертини бүт алып келип бүтүрдүк. Анан обналичкаларыны боёгонду, башка нерселерин бүт өзүбүз кылдык бирок. Обналичкалар жөн эле коюп койгон да, үйдүн ээсичи. Пөктөрдү эле сиздерге коюп койгон экен, калганын бүтүрүп. Эми колунан келсе
кылса болот да бардык адамчы. Машалла. Ошол. Азыр иштеп атабы бул жерде усталар Ислам мырза? Ооба, ичинде иштеп атышат азыр. Могу үйдө бир ичкерки тарабына чейин кирип көрсөк болобу? Жүрүңүз, көрсөтөлү. Кана жүрүңүздөрчү туугандар. Ичкерки тараптары кандай болуп атат? Бисмилла. Охо. А усталар бул жакта турбайбы? Ассаламу алейкум. Усталар бул жакта. Өө деңиздер. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Бул жак Сокол болуп атабы азыр Ислам? Сокол болуп атат азыр. Соколун кылып атышат. Шоколад болот экен да? Ооба, шоколад цвет. Кирпич кылып шоколад кылып коет экен бул жараптардынчы. Бул эми забордун соколдорундагы мынауындай кылып сиздерге бүткөрүп берет экен туугандар. Караңыздар. Бул жагы үйдүкү кандай болуп атат эми? Үйдүкү дагы куту ушундай эле болот. Сокол. Ушундай эле цветте болот, кирпич фасон, шоколад цветте. Үйдүн бир эле сокол эле калыптыр да азыр, а? Үйдүн сокол эле калды, ооба. Калганы бүтүңүздөр. Калган бүт баары бүттү. Жүрүңүзчү, жакыныраак келеличи, ичкерки тараптарын, шестигранниктарды кандай кылдыңыз бир жакындан көрөлү. Эми бир болжолду 10 күндө бүткөрөт экенсиз да демек, а? 200-300 чарчы метрди. Ооба. Азыр мына нерсени айтып атасыз, туурабы? Ооба, бул обналичканы үйдүн эси өзү коюп даярдап чакырды да биздичи. Коюп берди, сиз лактадыңыз. Ооба, лактады, травертин менен неме кылды. Чачтыңыз. Ооба, чачты. Аныңыз деле эсептейсиз да, туурабы? Ооба. Сирөө кетет. Ушунун эсебинде кетет да, метр квадратка кошулуп кирип кетет. Кирип кетет. Бунуңуз жанагы сиз айткан кирпич. Бул ошо биз айткан кирпич фасон. Житки травертин. Канча жылдан бери негизи эле KG Строй иш алып барып жатат? Биз эми мындайча айтканда элге таанылып, ушинтип YouTubeга чыгып, неме кылганыбызга бир 2 жыл болуп калды. Андан мурун да иштеп жүргөнбүз да. Канча бригада бар колуңузда? Азыр бригадалар 5-6 бригада бар. 5-6. 5-6 бригада бар. Буга чейин Кыргызстандын кайсы булуң бурчуна бардыңыздар дегендей? Бул жагы Сүлүктүгө чейин. Бул жагы Ташкөмүр, андан дальше деле Кыргызстан боюнча барабыз өз негизи. Борбор калаага жетип калыпсыздар да уже? Машалла. Мына үйдү карасаңыздар, туугандар. Үйдүн сыртына житки травертин кылыш керекпи? Мына ушундай деңгээлде бүткөрүш керек болсо, мен албетте экранга номерди камтыйм. Ислам мырзага байланыссаңыздар, Кыргызстан боюнча жетип барып, үйүңүздөрдү мына ушундай кылып чек-четип бүткөрүп берет экен да. Бул эми экинчи кабатына албетте лестница менен чыгыш керек болот да, Ислам мырза. Ооба. Ал тараптары кандай болот? Сиздерден эмне келет, үйдүн ээсинен эмне керек? Үйдүн ээсинен бизге ошол айтылгандай эле леса керек. Анан жатаканасы, тамак ашы болду. Калганын өзүңүз уюштурасыз. Калган бардыгын өзүбүз уюштурабыз. Ого. Ошол. Эми бай лестницаны эки тарапка таш кыйын да, туурабы? Эми алыс жолго лесаны таш чындыгында кыйын. Туура. Чындыгында кыйын. Азыр мына жерде Соколду биринчи слойду берип койдубу? Ооба, бул азыр грунтовкасын берип коюштур балдар. Бул грунтовка. Даяр да азыр. Буну сыртынан эмне кылат азыр эми? Ушунун сыртынан анан травертинди. Шоколадты берет баягы. Ооба. Кирпич кыласыздарбы азыр мунда? Ооба, бул жакта кирпич фасон болот. Соколдорунда. Ооба. Бул үйдүн арткы тарабына өтсөк болобу экен? Кана жүрүшчү Ислам мырза. Артыңыздан жүрө берейинчи мен. Бул жактарындагы мындай жогорку тараптарына чейин бүт баарын бүткөрүп тур. 10 күндө бүтөт экен да, Кудай кааласа. Бул арты тарабы. Бул жакта да устакелер иштеп атат экен. Уста иштеп атат. Соколдун грунтовкасын берип атат экен. Соколдун грунтовкасын берип атышат. Мына шестигранникке кирпич кылса аябай сонун чыгат экен. Сонун чыгат. Бири-бири менен төп келип, аркы тарабычы. Ооба. 600дөн кылып атасыз демек. Ооба, 600дөн, материал ичинде 600дөн кылып атабыз. Былтыр деле 600дөн кылганбыз, быйыл деле. Бардык нерсе кымбаттады демек, сиз кымбаттабапсыз да? Кымбаттаган жокпуз биз. Ушу кетишиңизден тайбаңыз, илайымчы. Эл кыйналбасын деп эле. Азыр бакы 600дөн деп атасыз, сложностьке дагы карайбы, кыйынчылыгына? Сложность эми жок, сложностька карабайбыз. Бардык эле бир эле сена болуп атат бизде. 3D болобу, башкасы болобу. Ошол эле сена. Ошол эле сена. Алыс жакындыгына деле карабайсыз. Алыс жакынына деле карабайбыз. Усталарды алып барып, ишти баштайсыз. Ишти баштайбыз. Ошол. Кандай дедиңиздер, туугандар? Мен албетте бул чыгарылышты сиздер билген тез кабар менен дагы бөлүшөм, ал тараптан дагы көрөсүздөр. Эгерде житки травертин үйдүн сыртына фасад кылыш керек болсо, 3D дейсиздерби, мынандай дейсиздерби, каалаган түрүнөн сиздерге жасап берет экен. Каталог барбы, Ислам мырза? Каталог жасаган сүрөттөрүңүздөр, үйлөрүңүздөр бар да? Бар. Телефонда WhatsApp'тан көп адамдар WhatsApp'тан сүйлөшөбүз да. WhatsApp'ка эле жөнөтөбүз. Биринчи сүйлөшкөндө WhatsApp'ка жөнөтүп коебуз. Анан ошол жактан көрүп, тандап, анан сүйлөшүп,
ошондон ары барып ишин кыла бересиздер. Өзүңүз демек алдын ала барып үйдү көрөт экенсиз да, туурабы? Эми алыс боло турган болсо көрбөйбүз. Мындай ишеничтүү болсо, бизге ишеничтүү болсо, мисалы бул үйгө деле мен келген жокмун. Келбей эле алып койдуңузбу? Келбей эле телефондо эле, WhatsApp'тан эле сүйлөштүк. Ушундай мен ишеничтүү, үйдүн ээси ишеничтүү. Келдик, канча метр квадрат айтат алар дагы. Анан биз ошого карап, фасонду дагы ошо телефондон эле сүйлөшүп туруп эле бүт бардыгын алып келип сразу эле таштадым. Анан баякы шыбак маселеси бар да. Ооба, шыбак маселеси. Тузу чыгып кетет, шору чыгып кетет, жарылып кетет деген иштер болот. Аларды кандай кыласыздар? Албетте, шыбак баягы кирпич, пышык кирпич болгон үйдөн, конечно, неме чыгат, шор чыгат. Анан эми биринчи шып алгандан кийин 1-2 жыл туруп калышы мүмкүн. Анан же сразу эле кылышы мүмкүн. Балким ошондо чыгышы мүмкүн. Аны карайбыз. Өзүнүн баягы шорду кетире турган сиролор бар, ошолорду сүртүп анан кылабыз. Анан жасайсыздар. Анан кылабыз. Шыбак көчүп кеткен болсочу? Эми анча-мынча үйгө барсаңыз, чындыгында 5-6 жыл мурун шып алган үйлөр болгон болот. Анан жарылган жерлери болгон болот. Көчүп түшкөн жерлери болгон болот. Анан шыбакты да грубый шыбап койгондор болот. Анан ошол моментте үйдүн ээсине айтабыз. Кафельник эле алып келип бериң. Бир сыйра тегиздеп, тартып, сонун кылып туруп, анан травертин тартайлы деп айтсак, үйдүн ээси да түшүнөт. Көпчүлүк жерде кылып жүрөбүз ошону. Анан ошол моментте кафельник эле балдарга 50 сомдон төлөп берет метр квадратына. Чтобы баягы травертинге даярдаш үчүн убактысы кетет да. Ошого 50 сомдон төлөп берет. Анан калганын өзүбүз алып келип, 600'ün ичинде. Өз нугу менен кете берет экен да калганы. Ооба. Бул эми азыр мисалы бир үйгө келдиңиздер да, баягы чоң объемдогу иштер болот да, Ислам мырза. Ооба. Аларды бир аз жөндөрөөк кылып сүйлөсөк болобу? Албетте. Чоң объект болгон болсо бизге дагы жакшы. Анан түшүп беребиз, акчасын дагы жакшы кылып түшүп. Келишип сүйлөшүп бересиз. Эми сизде эң жакшысы ширөө өзүңүздөн чыгат экен да, ошол жагы жакшы экен. Ишеничтүү экен деген. Ишеничтүү, Кудай буйрса ишеничтүү. Ишибизге дагы, и материалыбызга дагы Кудай буйрса ишеничтүү. Бизде баягындай кеп бар да анан, Ислам мырза. Бул канча жылдык туруштук берет, канча жылдык кепилдик берет дегенчи, сиз эмне дейсиз ушул нерсегечи? Эми мен айтам бардык жерде элечи. Шыбагыңыз көчүп түшпөсө, үйүңүз көчүп түшпөсө, травертинде көчүп түшпөй тура берет. Машалла. Анан эми кимибизге кайтып кепилдик беребиз. Мисалы эч кимибизге эч ким кепилдик бере албайт. Эми Алладан. Анан ошентип айтам эми үйдүн ээсине. Эми кепилдик берип коербуз бизде эле 15 жыл, 20 жыл депчи. Эми ачыгын айтыш керек да. Туура. Эчтеке болбойт, Кудай буйруса. Шыбак жакшы болсо, демек кирпич жакшы болсо эчтеке болбойт экен да. Суу акпаса үстүнөн дегенде. Ичинен эле суу теппесе, ичинен суу агып же болбосо, анан сыртынан шланга менен жууп, щоткалап, неме кылса боло берет. Азыр лак бергенсизби бул жерге? Лак берилген азыр. Канча жолу лак бердиңиз? Лак 2 сыйра берилет. 2 сыйра? 2 сыйра. Азыр сыртына кадимгидей мойка менен сууну чачып жусак боло берет да, туурабы? Конечно болот. Азыр мындай деле карасаңыз, жылтырап лак неме берилген билинип турат, мына күндөн чагылгандачы, карасаңыз. Туура. Ошондо болот. Мына ал терезени карасаңыздар, жылтырап атканынчы, баягы түндөсү жарык бергендей жанып турганынчы. Сыртынан 2 слой лак берет экен, ушул нерсенин үстүнө сиздер сууну чачасыздарбы же щотка менен жуйсуздарбы? Кыскасы, жууп, каалаган убактыңызда тазалап алсаңыздар болот экен да. Ислам мырза, жүрүңүзчү кана. Бул жакта эми үйдүн бул тарабынан житки травертин болгон окшойт эле, буга чейин. Ооба, буга чейин болгон экен эми бул жак. Бул жагын эми сиз бүтүрдүңүз. Бул жагын биз бүтүрдүк. Машалла. Канча күндө бүтүп калам дедиңиз дагы? 1-2 күндө бүтөт. Ушу сокол эле калды да. Сокол бүтүрүп чыгарып кетесиз. Сокол эле калды, ооба. Мына суу түтүктөрүн өзүңүздөр силмайт этип, кайра жабыштырып коесуздар. Ооба, конечно, балдар өздөрү силмайт этет, кайра өздөрү жабыштырып коюшат. Ислам мырза, бул житки травертин деп калдыңыз. Канча түрү бар негизи эле бунунчу? Негизи өзү 3 түрү болот. Травертиндин. Бул 01 свет, 01, 02, 03 болуп бөлүнөт. Анан бул соколго берилип аткан шоколад цвет. Шоколад. Ооба, шоколад цвет болуп бөлүнөт да. Азыр эми мунуңуз 01 болгондо да канча түрү бар эми мунун артында? Мунун артында 2 түрү болот да ошондо. 02, 03. Ооба, 02, 03. Алар кандай цвет болот? Бул куту ушул цвет 02 болсо, bundan темнирак сары болот. Бир аз темнирак болот. Темнирак сары болот. 03 андан да темнирак сары болот да. Бирок ушундай эле цвет экен да, демек. Ооба, ушундай эле.
Соколдор составы баардыгы ошолдун эле Ошол нерсе эле. болот. Свет эле кичине өзгөрүш берет да. Соколдун шоколад эле свет дедиңиз, Ооба. Соколдун эми бир эле ушул шоколад цвет соколго жакшы жарашат да. Бири-бирине баягы төп келет экен да, демек. Курус менен ылдый дегендей. Кафель сыяктуу болуп чыгат да. Муну эми азыр 2 слой лак берипсиз, бир 5 жылдан кийин дагы лак берип койсок боло береби үстүнөн? Ооба, ошону дагы айтып кетсек жакшы өзү. 5-6 жылда эми күнгө лак күйүшү мүмкүн да эми, күйөт да ал. 5-6 жылда күйөт. Анан ошол моментте дагы лак алып келип туруп, сүртүп койсо, кайра эле ушул жапжаңы бойдон калат. Жаңы болуп жылтырап Кайра эле ошол акыбалга келип калат да. Зор экен да буларыңыз, а? Ошо. Житки травертиң. Ооба. Бир сатып атасызбы, усталар менен иштешип, сырьёсун чыгарат экенсиз? Ооба. Азыр эми сырьёну сатканга азыр бизде мүмкүнчүлүк болбой атат. Кудай буйруса, 2 жылдан базарга дагы алып чыгып, элге сатайлы деген ниет бар. Азыр эми өзүбүзгө жеткизе албай атабыз, өзүбүзгөчү. Өзүңүздөн ашпай атат экенсиз да, демек. Өзүбүздөн ашпай атат. Ушундай болуп атат. Канча жерде азыр объегиңизде иш кетип атат? Азыр ошо баягы айткандай эле 5-6 жерде. Объектте иш кетип атат. Ооба. Бул бүтсө эле кайра эле ушул жерде эле ушул үйдүн ээси досу кылдырам деп азыр күтүп турат. Материалдарын алып келип таштап койгонбуз. Бул жакты бүтүп эле ошол жакка өтүп кетишет балдарчы. Каравандан чыкпайт экенсиздер да, кыскасы. Каравандан ошондой болуп атат. Андан чыгып калсаңыздар, балким меч заказ берип калабы, иншалла. Балким. Бүт маалыматтарды бердикпи, Ислам мырза? Кудай буйруса бердик. Болду го дейм. Инстаграм баракчаңыз барбы? Бар. TikTok, Telegram. Бир эле Instagram. Instagram эле. TikTok ал нерседе жокпуз азыр пока. Анда номерлерди, Instagram баракчаңызды берсеңиз, мен мына видеого камтып коем. Буйруса кардалар менен ошол тарапта сүйлөшөбүз. Анан эл кабардан көрдүк эле же тез кабардан көрдүк эле деп чалгандарга кичине жол жобосу барбы? Ошону айтып ака. Болду. Болду, кичине скидкасы бар дейсиздерби аларга, туурабы? Кудай кааласа. Коюп бересиз. Ооба. Ишиңизге ийгилик анда. Рахмат чоң. Элге кызмат кыла бериңиз. Рахмат. Мындай кылып үйлөрдү гүлдөй кылып ачылдырып жүрө бериңиз. Рахмат, айтканыңар келсин. Силерге да ишиңерге ийгилик. Ар дайым ошо элдин кызматында элдин дубасын алып жүрө бергиле. Айтканыңыз келсин. Аман болуңуз. Рахмат. Жалпы Тез кабар, Эл кабар каналынын көрүүчүлөрү, туугандар. Мен сиздерге мына үйдүчү айландырып бир катар маалыматын бердим. Житки травертиң үйдүн фасадын бүт көрүш керек болсо, крышасын жабып, терезеңиздерди салып, эми кимге заказ берет экенбиз десеңиздер, анда мына Оштон келген Ислам мырзага чалыңыздар, байланышыңыздар. Сирьёс өзүнөн чыгат экен, калганына жүзмө жүз олтуруп сүйлөшөсүздөр. Аман болуңуздар. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Сүйлөшө бересиздер.